ой кайтарып жүрүп эле ошол элестетип алып барып жүрчүмүн да. Спорт каналы ачылат деп мен уктум. Кирип эле кеңсеге мен ошол алып баргым келет. Такыр медиада иштеген эмесмин, журналистикага эчтеке түшүнүүгүн такыры жок. Стутгарт, Вольсбург беттеши. Бирок кантсе дагы мындай кой чыда деп өзүм алдап отуруп алып калдык да. Спорттук комментатор болуу бул хоббиби же кесиппи? Президентке чейин көрүп атат да. Анан ошол учурда мындай түшүнөсүң да, мындай бир ката кетирсең бул калып калат. Ошол акындардын төккөнүн көрүп алып мен да ойлойм да, булар деле ошо биз деле болуш керек деп коем да мындай. Бүгүнкү дүйнө чемпионатында эң күчтүү курама ким? Бул сенсация болду чынындачы. Бул ошондо болду, Аргентина жеңбейт дегенден жеңип алышпайбы. Португалияга көрмандык кылам, Роналдуну да көрмандымын. Өзбекстан менен оюн көрдүк, жакшы ойношту. Бельгияга балким көп ишенип атышат. Жаштардын арасынан эң эле мыкты болгон ошо Томас Тухель деп айтсак болот. Ичине биз Германияны мындай көз көрбөй атабыз да. Испаниянын жаш курамы багындыра алабы дүйнө чемпионатын? Ямаль жок, оор болду аябайчы. Ямаль чыкты, оюн жүрүштү. Англия эмне үчүн дайыма үмүт берип, аягында капа кылат? Курамы укмуш. Десятка деп коет, экөө бар да, ошол Вирц менен Мусиала. Роналду азыр дүйнө чемпионатында негизги ролду ойной алабы? Аны оюн көрүп, карачы кандай ойноп атат, кандай гол жасап атат, суктанып эле отура берсең болот да. Роналдуну көрөт дагы. Роналду ушунчалык аракет кылат, ушунчалык машыкты, муундар өстү. Кичинекей балдар ушу Роналдуну көрүп алып, мен ушундай болгум келет. Мен ушундай атакалар кылгым келет, мен ушундай чабуулдарды аяктагым келет дегендер мынакей азыр өсүп, өзүнүн курама командаларынын жылдыздары болот да. Өзүнүн потологуна жетип туруп, потолоктон дагы өйдө кетип калды. Булар кеткенден кийин футбол дүйнөсү бош калбайбы? Туура эле жакта жүрөбү, туура эле убакытта келдиби билбейм. Биздин коңшулар тарых жаратты Өзбекстан мамлекети. Ошо Буниткордун академиясын көрүп мен ушунчалык таң калган болчумун. Европада академия көргөн эмесмин мындай, Россияда көргөн эмесмин мындай академияны. Демек ушунчалык булар өзбектер ичиндеги системаны жакшыртыптыр. Кыргызстан 2040-жылга чейин дүйнө чемпионатына чыгабы? Чыгат 100%. Ассаламу алейкум, Маек YouTube каналынын көрөрмандары. Сиздерге бүгүн кызыктуу бир конокту чакырдык. Азыркы учурда футбол оюну боюнча дүйнө чемпионаты жүрүп жатат. Ошол биздин көрүнүктүү комментаторлордун бири Кыргызстанда Спорт Хаб долбоорунун негиздөөчүсү, УТК Спорт каналындагы комментатор Бексултан Ишеналиев байке. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Ассаламу алейкум, жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Биринчи эле суроом, ошол спорт журналистикасына келип калышыңызга эмне себеп болду, кантип келип калдыңыз, ушудан баштагым келип атат. Меники оңой эле. Мен негизи көп ойлойт, журналистикада окуган болчумун, бирок журналистикага тиешем такыр эле жок. Бирок кичинекей кезде биз ошол футболду, спортту жакшы көрүп, үйлөдө дагы ата-энем, атам спорт менен кызыгып, байкелерим футбол ойноп жүрүп, анан ошентип эле футболду сүйүп калганбыз. Анан кичинекей кезимде бир кичинекей кыял бар болчу. Эмнегедир баары ошо футбол көрүп атканда, футболчулардын оюнун көрүп суктанса, мен эмнегедир угуп мындай суктанчумун да. Тиги ошол баяндамачылардын сүйлөгөндө ошончолук мындай сөз айкалыштарын карап, кандай сөз табып деп ошолорго суктанчумун. Анан Александр Елагин деген убагында, ошол Василий Уткиндерди көрүп алып, кадимкидей мындай башкача эмоция алчумун да. Анан ошондо бир кичине кыял бар болчу. Эмнегедир мындай ошо комментатор болсом деп. Анан кичинекей кезекте бир 14-15 жашта балдар менен Соня ойноп калганда, аларга алып барып берип комментатор койсоң, алар дагы сен комментатор болуш керексиң деп коет. Бирок кийин ошол мындай пландар өзгөрүп, мен кийин ошол мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу академиясына тапшырып, на ГУПКР ошол жакта окуп, негизи ошол мамлекеттик кызматкер болом деген чоң кыял бар болчу. Өзүм да практика өтүп жүрдүм, мамлекеттик ошол мекемелерде дагы жүрдүк. Бирок жаккан жок да, негизи мындай барган жок да, жан дүйнөм барган жок, өзүмдү кыйнап аткандай эле болду. Анан кийин окуутудан жөнүнө коеюн деп, токтотоюн деп туруп, биз ошол учурда спорт каналы ачылат деп мен уктум, анткени буга чейин спорт каналы такыр жок болчу. Анан кийин ошол убакта Кубан Атабеков, Канай Аламановдор мындай сейрек бир дүйнө чемпионаттарында, Европа чемпионаттарында барып калышты да. Анан ошолорду барып калган угуп каласың, анан кийин түшүнөсүң да, бизде демек жок, ал журналистика деген жок, спорт журналистикасы, баяндамачылар деги эле экөө эле бар деп ойлочусуң. Анан спорт каналы ачылат дегенде мен негедир ошол убакта бир ой пайда болду. Аракет кылып көрсөм болот го депчи. Ошол учурда экинчи курска жаңы өтүп, болсо өзүм АГУПКРда окуп турган кезим болчу. Бирок ошол жай бою дарынанып, канал ноябрда ачылат дегенде, ошол айылда жүрүп эле кадимкидей эле мал багып, кой кайтарып жүрүп эле ошол элестетип алып барып жүрчүмүн да. Анан кийин дискттерден ошол көп алып, дискттерден кандай алып барышат, угуп, жазып, конспекттер кылып, анан даярданып. Ноябрда келсе, ноябрда ачылбай калды канал. Анан кийин ошол декабрда ошол учурда Илим Карапбеков болчу, биздин башкы директор. Ошол ачып, анан кийин мен дароо эле бардым, эртеси күнү 15 декабрь канал ачылды, 16 декабрь бардым. Барып ошол кирип эле кеңсеге мен ошол алып баргым келет десем, дароо эле кабыл алышты, анткени киши жок болчу. Бир 2-3 эле болчу экен. Ошол учурда Эркин Абдуллаев, Ростислав Махотин, Кубан Атабеков 3 эле экен.
Анан редакция жаңы түзүлдүрдү. Ага чейин ошол Шайрбек Арапов тиги жаштар студиясында жүрүп, анан спорт каналга кеткенден кийин мен дароо эле угуп эле спортко түшүнүгү бар экенин байкап туруп, мындай алып калышты да. Бирок мындай түшүнүктүү мен такыр медиада иштеген эмесмин, журналистикага эчтеке түшүнүгүм такыр жок. Бирок алар мындай байкашты. Мындай каалоосу бар экен деп туруп эле алып калып, ошол ойдон калып калдык. Мынакей 11 жыл болуп кетти. Баягы өзүңүздүн кесибиңизди ошо кызыгууңуз аркылуу тапкан турбайсызбы? Ооба. Анан биринчи комментарий күнүңүз эсиңиздеби? Кайсы матч эле? Ооба, ал эсимде. Кечээ күнгүдей эле 19 декабрь болчу, 2015 жыл. Штутгарт Вольсбург беттеши. Ошол Бундеслигада. Анан кийин мен 16 баргандан кийин 17 жүрүп, анан кийин дароо эле айтышты 19 күнү оюн болот дегенде мен 2 күндөй даярданмайбычы. Бүт информацияларды алып, статистикаларды, Википедиялардын баарын изилдеп, командалар тууралуу изилдедим. Анан ким мен чыгам десем, Кубан Атабеков менен чыгасың дешти да. Мен үчүн Кубан Атабеков бул деген бул мындай залкар адам да. Ал адамдын үнүн угуп алып биз деген мындай башка бир дүйнөгө кирип кетесиң да. Футбол деген эмне, мындай футбол эмес, мындай спорт дүйнөсүнө кирип кетесиң, мындай анын эфирин укканда кадимкидей башкача бир эмоция аласың да. Анан мен ошондой адам менен алып барам деп аябай толкундагам чындачы. Анан аз келгенсип мен ошол КТРК аябай чоң эмес беле? Кирсеңиздер билсеңиздер керек. Эфирге бир саат калганда ичине кирип, анан адашып, анан кийин эфирге кечигип барып, анан кийин анда да уруш жеп, мен эмнеге кечигип жүрөсүң? Мен айта албайсың да, мен адашып кеттим деп уялдым, тартындым да, мен адашып кеттим чынын айтканданчы. Бирок ошол чыктым, эптеп бирдеке кылып сүйлөдүм да негизичи. Анан кийин уксам мындай такыр эле начар болуптур. Эл дагы ошол убакытта жалгыз булак болчу КТРК спорт. Ал убакытта интернетте жанагы стримдер да жок болчу, пиратский да эчтеке жок болчу. Жалгыз ошо КТРК спортту көрчү. Анан кийин сын да көп болгон. Ошол убакта Дизель форум деген бар болчу, Намбанын форумдары болчу, ошол жактан жазып отурушуп, чын аябай оор болгон мен үчүнчү. Бирок кантсе дагы мындай кой, чыда деп өзүмө алдап отуруп алып калдык да. Бирок ошо биринчи эфирим ошол Вольсбург Штутгарт беттеш болгон. Азыр Кыргызстанда спорттук комментатор болуу бул хоббиби же кесиппи? Азыр кесип болуп калды. Азыр кесип. Башында баштаганда бизде көбү мындай такыр эле олуттуу караган эмес. Жетекчилер деле мындай биз өзүбүз деле негизи көп муну кийин сөзсүз түрдө башка бир кесипти алып кетсе керек деп элдин баары ошондой ойлошчу да. Бирок мен негедир ошондо эле мындай толугу менен түшүнүгүм бар болчу. Анткени мен ошол Канай Аламанов агайыбызды көрүп, ал өмүрүн ошого арнаган да, спорт журналистикасына. Мен да ошол өмүрүмдү арнагым келчү да, негедир. Бирок ал учурда негизи эфирлер дагы көп болчу, бирок айлык маана аз болчу. Көбү ал учурда түшүнбөчү да бул кандай нерсе депчи. Мындай 4 жылда бир жолу алып барып коюш ал башка да. Мындай системалуу түрдө күндө эфирлер болгондо кандай ал балдарга акча төлөш керек? Мындай система такыр мындай турган эмес болчу да. Анан кийин ошентип жылдар өтүп жетекчилер дагы түшүнүштү. Демек бул деген бул кесип турбайбы деп түшүнүштү. Мурун муну такыр кесип катары көрүшүп эмес да. Анан азыркы учурда бул толугу менен кесипке айланды. Бир гана ошол спорт телеканалынан эмес, бизде азыркы учурда 2 канал бар. Кыргыз спорт ТВ жана УТРК спорт телеканалы. Ошол 2 спорт телеканалында штаттык кызматкерлер дагы бар. Андан тышкары алар дагы мындайки Кыргызстанда спорттор аябай көп болуп атпайбы? Өтүп атат, футбол, футзалдар өтүп атат. Алар биздин ошо баяндамачылык аяктан деле иштешет. Демек мындай толугу менен ушул кесип менен мындай үй бүлө багып, жашап нерсе болот да кесип катары эле. Эфир алдында дагы деле толкунданасызбы? Ооба, болот. Эми бирок мындай калп айтпай эле коеюн, бүт эфирдин баарында эле толкундана бербейсиң. Бирок мындай маанилүү болгон эфирлерде кадимкидей толкунасың. Бул айрыкча жана биздин спортчулар чыкканда, ошол Олимпиада оюндары, ачылыш аземдер, ошол учурда мындай толкунданасың да, мындай анткени сен билесиң, биякта бүтүндөй кыргыз эли көрүп атат. Айсулуу чыгып атканда баары эле көрөт да, площадьте көрүп атышат, үйдө көрүп атышат, бүт баары эле президентке чейин көрүп атат да. Анан ошол учурда мындай түшүнөсүң да, мындай бир ката кетирсең, бул калып калат. Муну эфирден алып сала албайсың, монтаж кыла албайсың. Ошол ойдон бүттү кетти. Пабликтерге кетет, турмус айтып койсоң. Анан кийин сындагандар дагы, сөккөндөр дагы болот да. Ошол үчүн дагы мындай кичине толкунданасың. Бирок мындай толкундаганын эфирге билинбеш керек да. Анан мен ошол кичине жылдар өтүп тажрыйба алып отуп, ошол толкунданганды мындай көп көргөзбөйм да азырчы. Мындай көп киши мындай сен толкунданбайсың го деп деле ойлоп калышат да. Бирок мен чын эле аябай толкунданам да ошондой учурларда. Эң жакшы. Көрүүчүлөр билбеген комментаторлуктун эң оор жери кайсы? Эми биз баягы көрүп, угуп коюп жеңил сезиши мүмкүн да, мен деле сүйлөп коем деген сыяктуу. Негизи бул менин оюмча эме да. Бул кесиптин бааланбагандыгы да. Көп учурда айтып атпаймынбы, комментатор, баяндамачы дегенди биз ошол
жөн эле мындай кызматкер катары көрүшкөндө, бирок бул жанагы футболдо болот го 11 футболчу болот. 11 футболчунун ичинен дарбазачы деген бар го. Дарбазачы өзгөчө мындай бул кесип да. Дарбазачы менен өзүнчө дагы машыгышат, маштыруучулар. Алар өзүнчө машыгат, физикалык жактан болуп, психологиялык жактан өзгөчө да. Анан журналистиканын ичинен алганда дагы ошо спорттук баяндамачы, спорт журналисттер дагы башкача да кичинечи. Биз ошол мындай эгерде жанагы ошол политический журналисттер болот, экономистский болот, алардыкы мындай монтажга биз салсак болот ал нерсеничи. Көп учурда монтажга салып койсок болот. Көп учурда монтаж чечип коет да. Мына азыркы могус эле монтаж чечип коет го. Негизичи интервьюлар ушундай. Ал жакта монтаж чечпейт эчтекеничи. Ал жактан ошол адамдын жанагы мындай төкмөлүгү деп койсок болот да, ошол чечет да. Анан кийин психологиялык жак аябай оор да. Сен мындай сөз айтып атып, сен бир нерсени көрүп атып, ошол учурда бир жактан мындай оюңду топтоп туруп, анан ошол ойду мындай бир сөз менен чыгарыш керексиң да. Толук элге түшүнүктүү дагы болуш керек. Анан кийин ошол учурда эле мына кызыктуу нерсе болуш керек да. Бул негизи мындай жаман оңой көрүнүшү мүмкүн сырттан караганда, бирок чынында эле мындай оңой эмес да. Муну жанагы ошол мындай төкмөлүккө дагы мен жакындатам да. Ошол акындардын төккөнүн көрүп алып мен да ойлойм да, булар деле ошо биз деле болуш керек деп коем да мындай. Же манасчылар Же манасчылар. Анткени биз деле мында алып баратканда сөздөр өз менен чыга берет да биздикичи. Сөз түрү даярданасың эфирге. Даярданасың, статистиканы аласың. Бирок бүт баарын эле мына кара кагазга алып келип 90 мүнөттө салбайсың да. Сен өзүң сөзүң бар. Бирдекеди эстеп кетесиң, бирдекени көрүп эстеп кетесиң. Анан кийин так ошол учурга колдоно турган нерселер да бар да. Анан ошол учурда мындай сөз келип калат да. Мен да учурунда жана Олимпиада оюндарында Акжол Махмудов чыгып келатканда, акула вышла на охоту деп айтып ийгем да. Анан ошол да жана бизде эдит деп коет, видеолорго аябай көп чыгып кеткен да. Анан көп ойлогондо мына даярдап болгондо бир кабыл учурда кечип калды. Мен просто Акжол келатканда маңдайынан акуланы көрдүм, акула вышла на охоту деп койдум болду. Демек бул мындай бир төкмөлүккө жакыныраак да. Анан кийин бааламаган дегеним, чынын айтканда, азыркы учурда баяндамачылардын айлык маянасы өтө аз да, салыштырмалуу түрдө. Бизди жанагы чакырышат да, турнирлерге чакырышат, бир күн алып барасың, балким ушундай болуп калат да, коммерческий турнирлер. А ошол жактан бир бааны айтсаң, мындай аябай таксы киришет да. Бирок ошол эле учурда тамадалар мындай бир 4 саат убакытта алган нерсенин 5тен 1 бөлүгүн аласың да. Анан айтасың да, мына тамадаларга эле үйрөтпөйсүңарбы? Ал маанай берип атат. Ал мына силердин ушул иш-чараңарды жакшы өткөзүп атат. Мынакей баяндамачы деле ошондой эле да. Мына ушул жакта бүт жана канча кылынган эмгек болсо, силер деген бир ай даярдандыңар бул нерсеге, туурабы? Канча эмгек кылдыңар. Эгерде баяндамачы чыгып 1 минутта сөз сүйлөп койсо, бүттү силердин иш-чараңар мындай жок эсе да. Ошондуктан бул жактан ушул баяндамачынын сөзүнүн ошо маанилүүлүгүнө карап туруп дагы мындай көп киши караш керек да. Анан кийин бирок азыр кичине бул маселе өзгөрүп атат. Менин оюмча кийинчерээк ошол биз бул тууралуу айтсак, бизде ошо баяндамачылардын өзүбүздүн биз эмебиз бар, чөйрөбүз бар да. Эгерде ошолорубуз мындай өзүбүздүн ордубузду жакшыраак коюп алсак, бул нерсе өзгөрөт деп ойлойм да. Азыр дүйнө чемпионатына өтсөк, 48 команда катышкан биринчи жолу өтүүдө. Бул сиздин баамыңызда кандай болуп атат? Бул футболдун өсүшүнө жардам береби же тескерисинчеби? 48 команда негизи көп, өтө эле көп. Өтө эле көп. Мындай эгерде биз мындай мүмкүнчүлүктөргө карасак, сөзсүз түрдө мындай Өзбекстан, Кыргызстан үчүн, Иордания үчүн жакшы мүмкүнчүлүк да. Бизге жакшы аябай сонун мүмкүнчүлүк. Кээптер айтышы мүмкүн, эмнеге антип атасың депчи. Кийин деле бизде шанс болот да чыкканга деп. Ооба, эгерде биз жеке өзүбүздү караганда, бизге сонун. 48 команда болгон аябай жакшы. Бирок эгерде мындай оюнду алсак, футболдун өзүн алсак, кызыктуулугун алсак, нейтралдык көз караштан карасак, бул сөзсүз түрдө зыян да, тескерисинче. Мынакей азыркы учурда мынакей тайпалык этап болуп атат. Топ оюндар жок да. Такыр жок. Мындайки өлүм тайпасы деп коет. Мындай кызыктуу тайпалар азыраак да. Мындай аттар менен караганда, ысымдар менен командалар менен азыраак да. Ошо эки жагы бар да. Бир жактан караганда өзүбүз жакта караганда сонун буюрса 48 боло берсин, биз кийинкиге шанс бар экен деп айтабыз. Эгерде мына нейтралдыкчы көз караш караганда көбүрөөк, оюн көп, токтотуулар да көп. Азыркы эрежелерди карасак, эрежелер да кичине мындай башкачараак болуп калыптыр. Бирок эми айла жок, кийин көнөбүз да буга. Эмне кылабыз? Азыр 2026 жылкы дүйнө чемпионаты кандай ойлойсуз? Коммерциялык эң мындай коммерциялык турнир болуп калбайбы тарыхта? Эң коммерциялык болот. Булар азыр бүт нерседен ошол рекламадан акча таап атышат. Ар бир секундалардан. Мурун ошол оюн башталардын алдында реклама кетчи, аягында кетчи. Азыр болсо ортодон да кетип атат. Тыныгуучулар да кетип атат. Беттештин алдында прям монеталарды ырдып атканда чейин кетип атат. Булар эми акшы, булар деген ошол коммерческий спорттун туу чокусу да. Булар да чынында бул нерсени аябай жакшы өздөштүргөн.
анан дүйнөлүк спорт ушундай болуш керек да. Менин оюмча бул негизи тура эле коммерция тура эле да. Биздин чөлкөмдө ошол кымыш мамлекеттерде биз өтө эле ошол мамлекеттик акчаларга көз каранды кылганбыз да. Эгерде мамлекеттик акча мамлекеттен ошол бияктан акчалар келбесе, спорт жылбайт да. Спорт такыр жылбайт. Бизде ошо командалар болобу, федерациялар болобу, мындай акчаны күтүп турушат да, мамлекет качан берет деп. Мамлекет бербесе болду, иш жүрүшпөйт да. Америкаларда аякта тескерисинче башкача болуп атпайбы? Мамлекет минималдуу түрдө ал жакка аралашат. Ал жактан карасаңыздар, жанагы олимпиадада уткан акча берет да, мындайки сыйлык катары. Биздикин азыраак да алардыкы. Демек, алар деген ошончолук мамлекеттин мындайки таасирин азайтып койгон. Ал өзүңөр болуп койгон, жигиттер. Өзүңөр өз ара кыймылдай бергиле, коммерцияга биз толугу менен силерге мүмкүнчүлүк беребиз деп туруп, алар деген ошодон улам шоу кылышты да. Биз болсо тескерисинче мамлекет деп күтүп калганбыз. Бул эми жанакы СССРдин таасири да. СССРде ушундай болчу. СССРде спорт деген бул биринчи орунда турчу, мамлекеттик идеология болчу. Анан мамлекеттик идеологиядан кийин мынакей биз деген мыкты спортчуларды тарбиялаш керекпиз, мектептерде болуш керек деп отуп, ушундай келип, биз азыр ошого көңүп калганбыз да. Бирок байкашымча, бизде деле бул нерсе өзгөрүп атат. Ошол федерациялар өздөрү акча тапканда дагы мындай ошого барып атышат. Бир 5-6 жыл мурун бүт эле федерациянын баары эле мындай ачык айтканда, ооруй айтканда нал өлдүрүшкөн да. Бизге качан акча берет? Бизди карабай калды, бир эле күрөштү карашат депчи. Азыр жок, биз кыймылдаш керек экенбиз деп туруп, өздөрү спонсор издешет, өздөрү шоу кылышат, бир трансляцияларды кылышат, бирдеке ойлоп таап атып, элдерди чакырып, эл келсе, элдин аркасынан реклама келет да. Ошол жакшы. Ошол жагын алганда менин оюмча эми Американыкы тура эле да, бул деген бул рыночный экономика деп коебуз го. FIFA кандай ойлойсуз? Футбол өнүктүрүп жатабы же ошо акча табыштын эле жолун кылып жатабы? FIFA негизи акча табыштын жолун көбүрөөк издейт да. Эми биз ачык айтыш керек, мынакей акыркы дүйнө чемпионаттарын эгерде алсак, эми Катарда болду дүйнө чемпионаты. Эми мынакей кийинкиси 2030 Саудияда. 4-жыл Саудияда болот да. Бул эки дүйнө чемпионаты бир чөлкөмдө болгону мындай суроо жаратат да. Неге ушул эки мамлекет булар футболго такыр жакын эмес мамлекеттер? Мен мурун кичинекей кезимде мындай ой бар болчу да. Дүйнө чемпионаты каякта өтөт? Футбол өнүккөн мамлекетте өтөт, футболго аябай умтулган мамлекетте өтөт деп ойлойсуң да. Чын эле ошондой болчу да убагындачы. Германияда өткөн, ага чейин Бразилияда өткөн, карасаңар, футбол мамлекеттер да. Анан биягынан карап анан ЮАР десең, бирок ЮАРда деле мынакей Африкада өтүш керек да. Бир кайтып жок дегенде бир жолу өтүш керек деп аны да түшүнсө болот да. Африкадагы эң мыкты мамлекет болгон ошо ЮАРда өткөндө тура эле болгон. Анан кийин мынакей Орусия келди. Орусияда да макул дейсиң да, негизичи. Орусия чоң мамлекет, футболду жакшы көрүшөт. Анан кийин ошондон кийин Катар пайда болуп баштады, анан кийин Саудия болду. Бирок ортодо азыр мынакей 3 мамлекетке чейин чачыра тийишти. Бул дагы менин оюмча кичине туура эмесирээк нерсе да. Тилекке каршы, анткени дүйнө чемпионаты мындай бир мамлекетте болсо, бул командалар үчүн дагы аябай ыңгайлуу да. Азыр мынакей бир команда Мексикада ойноду. 7-8 саат барып учуп келиш керек, барып эмиш керек, часовой поезд деген да бар. Мындай организмге салыш керек. Булар деген дүйнө чемпионаты, бул чемпионат турнирдин ошол сезон ортосунда эмес да, сезон бүттү, аякташты. Булар деген керектилери 50-60 ойнон ойноп туруп, сезон бүтүп аяктагандан кийин анан дагы бир да өзүнүн ичинде күч табыш керек да ойногонгочу. Ошондуктан футболчуларга азыр аябай оор. Ошондуктан мен ойлойм, мындай негизи дүйнө чемпионаттары бир мамлекетте болсо, бул эң жакшысы да. Катарда болгон жакшысы ошол болгон. Андан тышкары жакшы жери эме болгон, мындай стадиондор бири-бирине жакын болуп, булар баары-бирине барып, анан германдар дагы барып келген жакшы болгон. Азыр болсо германдар АКШга виза эптеп алсаң, Мексикага кире албайсың. Мексикага кирсең, АКШга киргизбей коет. Эми германдар оор да. Билеттердин баасын карасаңыздар, эми расмий түрдө бир $700 башталат экен. Бирок аны сен албайсың да, мындай өтө эле сейрек кездешет да. Алсаң болот, бирок аябай сейрек. Көп учурда ошол алып сатарлар алып, бир көп иштер. Ошолордун жумушу болот. Анан кийин бизде негизи алып сатарларга мындай эме го, көз караш мындай терс карайбызго, мындай алар туура эмес деп. Америкада тескери экен да, аларга жардам берип турат экен, туура эле көрсөткөн да, эми аларды окат кылыш керек деп. Окат кылыш керек. $700 алып дагы бир минимум $2000 сатып алат. Демек, жөнөкөй герман мындай өз мамлекетин колдобосун адам мындай бир аябай көп акча кураш керек да барыш үчүн. Виза алып, учуп барып, эми эгерде сенин оюнуң, командаңдын оюну бирөөсү Канадада, бирөөсү АКШда, бирөө Мексика косо, сен точно бир мамлекетке бара албайсың да. Ошол жактан караганда мындай булар акча чаап баштады да акырынданчы. Кийинки суроом ушул болчу да, сиз азыр 3 мамлекет өткөргөндүн терс тарабын айтып өтпөйсүзбү? Ошонун артыкчылыгы барбы 3 мамлекет дүйнө чемпионатын бир өткөргөнү? Артыкчылыгы эми бул жанагы мамлекеттерге ыңгайлуу. Эгерде бир мамлекетте жанагы ошо жүк бар да, канча финансылык каражат кетет бир мамлекеттенчи.
Бул жактан алар 3кө бөлүп алышат да. 3кө бөлгөндө оңоюраак болот. Сиз билесиздер, мынакей азыркы учурда биздин Кыргыз футбол биримдиги Азия чемпионатына заявка кылышкан болчу. Биргеликте, мынакей бияктан Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан болуп биргеликте кылып атабыз. Эгерде бир кадам мамлекет десе, бизде мүмкүнчүлүк такыр болмок эмес да. Эми мен айтам, бир 50 жылда болмок эмес нерсе да болчу. Бирок азыр мынакей эгерде 3 мамлекетке мүмкүнчүлүк берип койсо, бизде Кудай буйруса жакшы мүмкүнчүлүк бар Азия чемпионатын кабыл алганга. Мынакей ушундай сыяктуу болуп ушундай сыяктуу эле болот. Мынакей жакын жерде эле мына Арча бешикте Кудай буйруса Азия чемпионаты болот. Ошол эле Түштүк Корея келет, Иран менен ойнойт. Кыргызстан эмес, Иран менен ойнойт. Ошол беттештер чогуу көрөбүз. Бул жакты алганда бул жакшы нерсе да. Бул сонун артыкчылыгы менин оюмча ошол да, мамлекеттерге, ушундай бизге окшогон кичирээк мамлекеттерге мүмкүнчүлүк да. Эмки дүйнө чемпионаты билесиздер, ошо Испания, Португалия жана Мароккодо болот. Ал жакта деле Марокко жалгыз кала албам эмес да, эми оор да өтө. Бирок мынакей чогуу биргеликте алар заявка кыргызышты. Демек аларда да мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн ушундай мамлекеттерге аябай жакшы нерсе да. Футболчуларга терс, бирок көрдүңүзбү, бир жагы бар да. Ошон үчүн эгерде мамлекет тараптан, уюштуруучу тараптан айтканда, бул жакшы көрүнүш. Азыр көрөрмандар дүйнө чемпионатын эмне үчүн көрүш керек? Эми бул эмоция да. Бул кичинекей кезиңден калган ошол элестер. Мен ошол билем, 2006-жылы биринчи жолу дүйнө чемпионатын көргөм. Көргөндө мындай өзүнчө бир романтика да. Жайында атаң мындай жумуштан келе калып, мындай сууп алып келе калып, оюн башталды, кел. Ал убакта Германияда болгон да, бизге ыңгайлуу убакыт да. Анан кошуналардын баардыгы үйгө келип алышат да. Баардыгы үйгө келип алып, анан кажы-кужу болот эле, бирдеке болот эле, оюн көрөсүң да. Анан кийин кичинекейсиң да, бир жактан кычыктан бир карасаң, Роналду Зубастик ойноп аткан кезде, анан Ганага каршы ойноп 2 гол киргизген. Ошол элестер болуп, анан азыркыга чейин ошол үчүн көрөм да менчи, дүйнө чемпионатынын футболун ошол убакта кичинекей кезинде ошо футболду сүйүп калгансың, ошон үчүн көрөсүң. Эми азыркыларды көргөндө эми бул сөзсүз түрдө жылдыздар көп да. Бул дүйнө чемпионаты мындай өтө жылдыздарга бай чемпионат болуп атат да. Мурункусуна эгерде алганда Холланд жок болчу, мунусунда Холланд бар. Буга чейин 3-4 чемпионат мурун Мбаппе жок болчу, азыр Мбаппеси да бар, Холланд да бар, Ламин Ямаль да чыкты. Андан тышкары мынакей Месси менен Роналду да бар. Бул бирок демек бул азыркы дүйнө чемпионатын мындай өткөзө албайсың да, мындай жакпайатса дагы, формат жакпайатса дагы, убакыт жакпайатса дагы, бирок айла жоктун көрөсүң, анткени булардын акыркы дүйнө чемпионаты деп көрөсүң да. Эң сонунда мисалы кандай деген тарыхта калат, сөзсүз түрдө өткөрбөй көрүүнү сунуштайбыз. Бүгүнкү дүйнө чемпионатында эң күчтүү курама ким? Кимде эң күчтүү баягы баалары менен? Бул Франция, эң күчтүү курама ошол оюнчулар менен алганда, оюну менен алганда жана ошол оюнчулардын кымбаттуулугу, тактикасы, негизи эле ошол командалык түзүлүштү алганда бул Франция да. Андан күчтүү курама азыр жок. Биз азыр эгерде азыркы учурдагы абалын карасак да, балким бул дүйнө чемпионаты негизи аябай узакка созулат. Команда финалга чыгыш үчүн, финалда чемпион болуш үчүн 8 оюн өткөрүш керек да. 8 оюн бул негизи мындай форматтагы турнирге аз көп да, тескерисинчечи. Демек мындай биринчи беттештен кийин эгер командалар өзүн жакшы көрсөтө алган жок. Ошол эле Бразилия такыр көрсөткөн жок өзүн. Булар деген кийинчерээк акырын менен ошол плей-оффко келгенде, 1ден 16, 1ден 8ге келгенде ошондо ачылып баштайт да көбүчү. Ошондуктан мен азыр айтам, азыркы учурда бул Франция, бирок дүйнө чемпионатынын мындай кетишинен балким ортодон ошол биз Англияны көрүп атам, күчтүүлөрдөн болуп кечеги күнү мынакей Англияда ар дайым экинчи оюндар оор болот. Кечеги оюнда оор болду. Андан тышкары мына Германияны көрдүңөр, мыкты курам менен келди. Ошол эле Испанияны көрсөк болот. Алар дагы мындай оорчулук менен болду да, мындай кыйын беттештер болду. Бирок мындай оңой беттештер дүйнө чемпионатында такыр болбойт. Акыркы ошол дүйнө чемпионатын эстесеңиздер, Катардагы Саудовская Аравия утуруп калды. Аргентина келечектеги ошол чемпион биринчи эле беттештинде Сауд Аравиясына жеңилип калды. Бул сенсация болду чынындачы. Көбү ошондо болду, Аргентина жеңбейт дегенден жеңип алышпайбы. Демек дүйнө чемпионатында биз аны айтып келебиз, биз аны кээ бирде да кабыл албайбыз, бирок мындай өтө алсыз командалар жок да. Ар бир команда өткөчү мүмкүн, ар бир команда өткөчү мүмкүн. Кабо-Вердени деле көрүп атасыздар. Кюрасауну деле мындай ойноп көрүп атасыздар. Демек ар бир команданын мындай өзүнүн ушул дүйнө чемпионатына келгенде бир планы менен, мотивациясы менен, толугу менен өзүн берген менен келишти да. Оюнчуларга да бул чоң мүмкүнчүлүк болуп, мындай алыс мамлекет жок да. Эл ашыкча баалап жаткан команда кайсы азыр? Ашыкча баалап жаткан команда Португалия айткым келет негизичи.
Мен өзүм Португалияга көрманмын. Португалияга көрмандык кылам, аябай колдоп келем. Роналдуну да көрманмын. Бирок акыркы чемпионаттарды биз көрдүк. Чынында көп учурда буларга үмүт кылып коебуз да, аябай көпчү. Буларга жүктөөр коюп атабыз. Бирок биз билишке түшүнүш керекпиз. Булардын азыркы мындай абалы менен оор болот да. Өзбекстан менен оюн көрдүк. Жакшы ойношту. Бирок бул Өзбекстан, аны да унутпаш керекпиз да. Андан тышкары эми Бельгияга балким көп ишенип атышат, бирок Бельгия деле аябай мындай жашкырагын алганда, командалык түзүлүштү алганда мындай көпкө барчудай команда эмес да. Бирок мен ойлойм, эгерде Португалия курама командасы азыркы учурда мынакей кече күнү аябай жактым ойногону. Эгерде Роналду бул жактан кичине өзүнүн эгосун четке коюп, команда ойногонго мүмкүнчүлүк берсе, көбүрөөк мүмкүнчүлүк берсе, алар ойноп берет да. Ошон үчүн эгерде ушул тактика менен мындан ары улантса, мен оюнча булар көп көрөт да. Булардын курамын эгерде караганда булар топ 3тө команда да. Булардын борбордук бөлүгү эң күчтүү. Негизи футболдо ошол борбор жеңет да. Булардын борбору эң күчтүү болот. Бирок азырынча ачылбай атат да. Эгерде ушудан улам акырын ачыла берсе, булар чемпиондукка деле барчу команда. Сон жетишсиз баалап жатканчы эл? Балким бул Германия командасы болушу мүмкүн. Германиянын азыркы учурда ошол фавориттердин катарында эч кимди деле көрбөй эле. Мындай оюндарында балким көбүрөөкүлөр өткөзүп кетиши мүмкүн. Бирок эгерде оюнун карасак, анан курамдарын карасак, чынында буларда аябай чоң потенциал бар да. Ошол дүйнө чемпионатынын балким жарым финал минимум деп ойлойм да менчи. Юлиан Нагельсман булардын маштыруучусу, чынында мындай азыркы заманбап маштыруучу да. Азыркы маштыруучуларга карасаңыздар 70тен ашкан көп кане бул дүйнө чемпионатында. Жаштар дагы бар. Ошо жаштардын арасынан эң эле мыкты болгону ошо Томас Тухель деп айтсак болот. Анан мынакей Юлиан Нагельсман да. Мен ойлойм ушул кичине биз Германияны мындай көз кырбай атабыз да. Испаниянын жаш курамы багындыра алабы дүйнө чемпионатын? Толугу менен багындырыш мүмкүн. Бирок буларда азыркы учурда ошол Ямальдан эме бар экен, көз карандысы бар экен. Биз беттештерди көрдүк. Биринчи беттеш айрыкча ошол Кабо Верде менен болгон оюнда Ямаль жок, оор болду аябайчы. Ямаль чыкты, оюн жүрүштү. Акыркы беттеште көрдүк, Ямаль ойноп атып, буларда дагы мындай толугу менен ошол чабуулга жүргөн команда болуп, Делафуэнте мындай балдар ойной эле, алдыга топту жөнөтөлү деди. Ошондой оюн менен көрсөтүштү. Андан кийин эгерде жакшы оюн көргөзүшсө, буларда мүмкүнчүлүк бар сөзсүз түрдө. Булар жаштар дагы бар, улуулар деле бар да. Булардын артыкчылыгы мен оюмча ошол буларда көп жүк жок да азырчы. Анткени булар эми сөзсүз түрдө азыркы учурдагы Европа чемпиондору. Бирок кантса дагы булардын фаворит катары командаларды негедир көрбөй атат да. Топ 3тө жок булар. Ошол нерсе дагы буларга жакшы мындай плюс катары кылышы мүмкүн да. Жеңилдик болот да. Англия эмне үчүн дайыма үмүт берип, аягында капа кылат? Анткени Англия ар дайым курамы укмуш. Анткени Англия ар дайым өзүнүн маштыруучуларына ишенчи. Англияда маштыруучулук мектеп өтө эле алсыз. Деги эле мындай билесиздер, Англия премьер лигасын жеңген англиялык маштыруучу жок. Демек, эми өзүңдүн чемпионатын жеңе албаган маштыруучу жок болгондон кийин, демек алардын маштыруучу жакшы жок да. Анан булар ушул күчкө салып эле Саутгейт тап келип, кыйнап эле жүрүшкөн да. Өздөрүн да кыйнап, элдерди да кыйнап жүрүшкөн, көрөрмандарды дагы, оюнчуларды кыйнап жүрүшкөн да. Эгерде булар эртерээк башка маштыруучуларга кайрылып көңүл бурганда башкача болмок. Бирок алар түшүнсө болот. Футбол аларды жаралган. Андан кийин алар демек башкаларга мындай рульду берсе, алар моюндаган болот да. Бизде маштыруучу жок, биздин футбол өлүп атканбыз, бирок бизде эмелесиңер Көкбөрүдөн эле биз Казакстанга, Өзбекстандан маштыруучуну алып келип койгондой эле болуп калат да. Булар да түшүнсө болот да негизичи. Бирок азыр булар деген мынакей макул дешти, моюндашты, жок экен бизде маштыруучу. Тухель бирдеке кылып берчи. Немисти коюшту, бирдеке кылып көрчү дешти. Алып келди, чынында жакшы футбол, мындай чабуулга үгүт алган футболду көрсөтүп атат. Балким эми бирдеке болот. Бирок мындай эске салып кетейин, дүйнө чемпионатын эч качан ошол чет элдик маштыруучу жеңген эмес да. Ошон үчүн билбейм. Эгерде жеңип алса, Тухель такыр эле мындай тарыхына кирет да. Германия жөнүндө айтып өттүңүз. Ошондо Германия кайрадан бир өзүнүн күчүн тапты дегенге болобу? Ооба болот. Бирок буларда көйгөй бар. Ошол кургон бөлүгү болуп атат. Нико Шлоттербек жаракат алып калды. Демек, бизде ошол Германия командасында Йонатан Та жана Антонио Рюдигер ойнойт.
булар эгерде бир команда ойногондо аябай оор болот да коргонугачы. Булар олдуксон кичине мындай аябай чоң, аябай мындай жай кыймылдайт. Буларды өтүш да оңой болот да. Эгерде мындай чынында кооптуу чабуучулар келсе аябай оңой өтүп кетет да. Бирок мындай борбор бөлүктө күчтүү. Буларда ушул десятка деп коет, экөө бар да, ошол Вирц менен Мусиала. Убагында Ойсил менен Кросс деле ойногот да. Ошол жактан жакшы. Чабуучулар дагы бар. Мына Деңиз Сундав кечээ чыгып мынакей сөзсүз түрдө менин оюмча азыркы учурдагы дүйнө чемпионатынын эң мыкты футболчусу Деңиз Сундав деп айтам да мен, бирөө сураса. Ошондуктан мен ойлойм мында ар бир линияда негизи артыкчылыгы бар, кемчилиги да бар. Дарбазада эми 50ге жакындап калган Нойер турат. Коргонууда биякта мынакей Йозеф Кимих ортого чыккан болчу негизи опорный полузащитниктин позициясына өткөн толугу менен. Бирок аны мынакей айле жактан мынакей оң жакта орго чыгып келишти да. Ошо коргонуу жакта, дарбаза жактан кичине маселелер бар. Сиздин жашыруун фаворитиңиз ким? Бул Норвегия. Менин оюмча Норвегия күчтүү команда. Эки команда айтсам болобу ошо. Норвегия жана Марокко да. Ошол эки команда мындай көп ишенип атам. Мен Кот д'Ивуарды кошмок болчумун, бирок акыркы бетте эч жаккан жок кичине. Бирок Норвегия чынында жакшы экен да. Норвегия аябай кызыктуу футбол ойнойт экен. Буларда чабуучулар сөзсүз түрдө күчтүү, коргонууда күчтүү болуп, бирок коргоочулар мындай эмнегедир Норвегия мындай экен да, голду киргизет экен аябай көп, бирок өткөзүп да коет экен да. Мындай командалар аябай жакшы да, негизи кызыктуу футбол көрсөтөт. Бирок мындай командалар чемпион боло албайт да көп учурдачы. Бирок мындай менин оюмча Норвегия ошол бир чейрек финалга жетсе бул чоң жетишкендик болот. Марокко эгерде кайра кайталаса, мынакей Катарды жарым финалга чыкса, бул жакшы жетишкендик болот да. Аларда бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Позициялар менен караганда, оюнчулар менен караганда, Брайан Диастын азыркы учурдагы табын караганда чынында өтө күчтүү команда да буларчы. Ошо эки команда айтам. Роналду азыр дүйнө чемпионатында негизги ролду ойной алабы Португалияга? Ойноп коет, эгерде оюну жүрүшсө. Футболчуларда ошондой бар да. Буларда эгерде оюн жүрүп кетсе, мындай туруп эле бир убакта жүрүп кетет го, оюнуң жүрөт. Фортуна деп коет, эгерде ошол нерсе болуп кетсе, Роналду чечип коет да. Кечээ күндө эле көрдүк. Роналдуга топ алып келиш керек да, топтундай. Эми бул эмне да, жашыраак кезинде бул топту алып агылдыга сүйрөп кетчү. Өзү эле сүйрөп, алып барып туруп пас деле берип койчу, өзү киргизип койчу. Бирок азыр эми жашы да келип калды, өзү топту алып астыга чуркай албайт. Эми ал мүмкүнчүлүк жок да. Бирок бул деген чабуучу катары, ошол атаканы жыйынтыктоочу адам катары бул алышты да, негизи Мартинес ошон үчүн алган негизи. Эгерде сен оюнчуну ошондой позицияга, ошондой ролго алсаң, демек ага сен топту жеткизбеш керексиң да. Сен топту эгер жеткизбесең, ал киргизбесе күнөө кимде? Роналдуда эмес демек. Роналдуда эгерде мындай алсак бир 5 мүмкүнчүлүк болуп, андан 5-10 киргизбей калса, биз айтсак болот да, Роналду сен эмне болду деп. Анда мүмкүнчүлүк эч ким берген жок да. Мына кечээги оюнду көрдүк. Ага беришти, мүмкүнчүлүк берди, ал киргизди. 1-2 жолу киргизе албай койду. Бирок мындай чабуучу бүт 100% баарын киргизсе, анда эми ал кечирип койгула анда. Футбол толук өткөн болот да. Месси экөөнүн тең катышуусу дүйнө чемпионатына канчалык деңгээлде маанилүү? Маанилүү деген эми көрөрмандар үчүн? Жок, көрөрмандар үчүн азыр уникалдуу бизде чемпионат болуп атат. Биз деген тилекке каршы булардын эң мындай күчтүү мезгилин өткөзүйдүк да. Ал убакыт өтүп кетти. Тилекке каршы Роналдунун эң күчтүү кезиндеги өзү табында кезинде курама башкача болуп калды да. Португалия курама командасы ал учурда мындай атаандаштык деңгээлде ойногон эмес да. Азыркы учурда Португалиянын курамы эң күчтүү болуп атат. Роналду ошол деңгээлге мындай эгерде жетип алса, бул деген эң күчтүү команда болот. Аргентина болсо мынакей акыркы дүйнө чемпионатында көрдүк. Толугу менен эле бүт оюн бар өзү чечип коет да. Команда толугу менен ишенип, лидердин аркасынан жүрүп, лидерге толугу менен ойнойт. Ал болсо чечип кетип атат. Бул дүйнө чемпионатта мен ойлогом бирдеке өзгөрөт го, эми кантсе дагы убакыт өттү, 3 жыл эми Америкада жүрөт, эми формасы кандай болуп экен дейсиң. Бирок дагы эле ушундай экен. Демек бул сонунда биз эгерде бир стадияда 1-8 болобу, 1-6 болобу, Аргентина, Португалиянын оюнун көрүп калсак, бул мындай эң чоң белек болот да, бул футбол көрөрмандар үчүнчү. Ошого ишенип туралы. Кимисинин дүйнөлүк футболго таасири чоң? Бул экөөнүкүнөн чоң. Бул жактан айта албайсың, кимис чоңураак, көбүрөөк депчи. Мен ойлойм, эгерде футболго болгондо Роналдунун көбүрөөк да таасири. Анткени Роналду бул деген сенин кумирлериңдин кумири деп койсоң болот да. Сен эгерде бир футболчуну сурасаң, көбү Месси дегендер бар, Роналду дегендер бар да. Бирок эми Месси эмнеге жакшы көрүшөт?
Месси деген бул талант да. ооба. Месси ошентип жаралып төрөлдү. Ал ушундай оюн көрсөтүп атат. Аны көрүп суктанып эле отурсаң болот да. Аны оюн көрүп, карачы кандай ойноп атат, кандай көрсөтүп атат деп суктанып эле отура берсең болот да. Сен да мындай түшүнөсүң да. Футболчулар аны түшүнөт да. Мен андай болбойм дейт да. Ооба. Мен эч качан 1000 жыл машыгам, мен андай эч качан болбойм дейт. Роналдуну көрөт дагы. Роналду ушунчалык аракет кылат, ушунчалык машыкты. Өзүн мынакей кичинекей 17 жаштан баштап азыр 41 жашка чейин бир система менен келип, бир программа менен келип, 1 секундка чейин жашоосу мындай анык жазылган. Убагында жана Патрис Эвра айткан китебин окуп вообще шок болгон болчумун мен. Мен ага үйгө конок баргам дейт. Анан кийин күндүз биз отурсак эле туруп мен 2 саат уктап келейин дейт дейт. Эмне окуп десе мен азыркы уктаганга учурум депти да. Барып уктап туруп анан келди дейт. Демек бул караңыздарчы, мындай тамагын, уйкусун, баардыгын ушунчалык мындай идеал алып келип койгон. Бул жана ошол футболчулар мунун жашоо образын көрүп алып өстү да. Муундар өстү. Кичинекей балдар ушу Роналдуну көрүп алып, мен ушундай болгум келет. Мен ушундай атакалар кылгым келет. Мен ушундай чабуулдарды аяктагым келет дегендер мынакей азыр өсүп, өзүнүн курама командаларынын жылдыздары болот да. Демек экөөнүн тең мындай бул оюнга болгон таасири аябай чоң да. Роналду бул да бир феномен да. Мунун балким таланты Мессиникиндей эмес. Убагында билесиздер, ошол бул 17 жаштарында билесиздер, убагында ошол Португалияда Рикардо Куарежма деген футболчу болчу. Булар бир убакытта бир муунун футболчулары да. Аны көп учурда ошо таланттуураак деп эсептешти да баары. Ошон үчүн Куарежма Барселонага кетти да. Роналду Спортингке кетти. Спортингде жүрдү да. Андан кийин бирок караңыздарчы, мындай Роналду ушунчалык өзүнүн үстүнө иштейт экен. Ал деген өзүнүн жана мүмкүнчүлүктөрүнөн дагы ашып кетти да. Өзүнүн потологуна жетип туруп, потолоктон дагы өйдө кетип калды. Жана Рио Фердинандтын айтканы дагы бир жолу эске келди. Манчестер Юнайтедден жүргөндө буларда базада теннис бар экен да, настольный теннис. Булар теннис ойноп дейт. Анан кийин Роналду теннис ойнобуш экен да. Бирок келгенде бирок спорт сүйөт да. Спорт сүйгөн адам, анан кийин бунун деңгээлдүү адам мындай ар бир спортто жеңгиси келет да. Бул келип алып ойноп, мындай жеңилип калды дейт да. Бирок аябай ызаланып кетти дейт. Анан дароо эле жактан инисин чалып турду да. Бул иниси бар го Роналдунун, байкеси. Байкесин чалып турду. Кел срочно үйгө бизге стул алып кел дептир. Анан кийин бир 2 жума өткөндөн кийин давай ойнойбуз дептир да. Келгенден кийин бүт команда утуп алды дейт. Болбосо футбол ойноп жүрөт, үйүнө барып теннисти машыгыптыр да. Демек караңыздарчы, бул канчалык түрдө адам мындай спортко жакын, спортко шыгы бар адам да мындайчы. Анан кийин өзүнүн үстүнө ушунчалык көп иштейт да. Демек эгерде биз ушул жакта алганда, бул экөөнүн таасири бар. Биз футболго таасири болгон биз деген эмени көрдүк, Мессини көрүп атып эмнени түшүндүк? Адамдын мындай мүмкүнчүлүктөрүнүн чеги жок экен да. Биз ошону түшүндүк. Биз мурун ушу Марадоналарды көрүп ушундай болуп турбайбы, макс футболдун туу чокусу ушул турбайбы деп ойлосо, Месси башка жакка көтөрүп койду да. Адамдын мүмкүнчүлүктөрүн Роналду көтөрүп койду да, менин оюмча. 20 жыл бою ушундай бизге футбол тартуулаган ыраазыбыз экөөнө тең. Булар кеткенден кийин футбол дүйнөсү бош калбайбы? Жок, бош калбайт. Эми сөзсүз түрдө эми андан кийин келген муундар дагы бар. Алар келет, өз муунун өз жылдыздары болот. Бирок биз үчүн эми буларга тарыкталып калат да, биз деле кийин башкалар ойноп калса деле салыштыра беребиз да. Месси ойнобойт экен, бул Роналду ойнобойт экен, Роналдудай ойногонго аракет кылып бирок болбойт депчи. Сөзсүз түрдө бош калбайт бул нерсечи. Азыр эле келип атпайбы, 16 жаштагы, 17 жаштагы балдар келип өз оюнун көрсөтүп атат. Аларды дагы ошол эле Ямаль айтып атпайбы, кийин мынакей келечекте Месси деп атат да. Азыркы учурда эле Мессинин жетишкендиктерин 17 жаштагы Мессиден дагы жакшы ойноп атат да. Демек эми мен билбейм, ага көп ишене бербейм да, эми ушундай болуп кетиши мүмкүн деп. Бирок эгерде ушундай болуп кетсе, демек мындай системаны ушунчалык мынакей Барселонанын Ламасия ушундай тургузган экен, Мессилерди мындай чыгарса болот экен айтып. Бирок мен көп ишене бербейм, Месси менен Роналдудай оюнчу бир келерки бир 100 жылда чыгат деп. Чыгат деп, Кийинки суроом ошо Ламин Ямаль жөнүндө болчу. Ашыкча макталып жатабы же чын эле феноменби? Бул өзү феномен, мен ага ишенем. Бул өзү аябай чоң талант. Бирок мунун өзүнө болгон мамилеси, жашоо образы мындай көпкө алып барбачудай да негизичи. Убагында билесиздер, мындай оюнчулар көп болгон. Ламин Ямальдай оюнчу көп болгон аябайчы, чынында. Мен оюмча убагында боюн киргич деле Ямаль деле болчу негизи. Ага чейин мынакей Роналдуну эсесиңер. Роналдуну вообще такыр башка деңгээлде. Ямаль аякта, Роналдуну аякта. Бирок биз Ямальды мындай Мессиге тең болчупайбы көбүчү, Месси деп болот деп. Бирок эгерде ушундай жашоо менен улантса, өзүнүн мынакей карьерасында мындай көпкө барбайт да негизичи. Эми мындай кыздарын алмаштырат, бүт жактан эс алып жүрөт. Эми 17 жаштагы бала аны менен алектенбеш керек да. 17 жаштагы бала, менин оюмча, Роналду такырдан эмес болчу.
Месси такырын эмес болчу да. Бирок балар ошону менен бааланган да. Булар адам да. 16 жашыңда сага мындай келип туруп акча толук чөнтөгүң бар акча болсо бүт жактан сени мактап атышса, Ямаль, сен Испаниянын эң чоң жылдызсың. Эми адам болгондон кийин, пенде болгондон кийин кичине мындай тайсылдап калат да адамчы. Эгерде ушул жактан кайра оңдоп кетсе, жакшы болот да. Убагында Месси деле Роналдиньо менен чогуу бергиликте кичине клубка дарып койгон да. Пеп Гвардиола келди дагы айтты, жок, Роналдиньо алып калбасак биз эмеге Мессиге таасир этет да, аябай жаман деп. Роналдиньо алды, Мессини өзүнүн учагына алып алды, анан кийин туптуура жол менен кетти да. Эгерде Ямальди азыр мындай туура жолго салса, менин оюмча аябай жакшы болот да негизи. Жыйынтык. Винисиус алтын топко татыктуубу? Негизи татыктуу. Эгерде быйыл мынакей Бразилия жеңип алса, менин оюмча Винисиуска берсе болот. Негизи эле ушул дүйнө чемпионаты бул чечүүчү аргумент да, алтын топто. Клубдук деңгээл башка. Эми клубда жылда отпойбу? Лига чемпионов жылда алышат. ПСЖ 2 жылда алып коюшту мынакей. Ла Лига алар жылда болот да. Дүйнө чемпионаты деген бул башка деңгээл. Дүйнө чемпионаты деген бул дүйнө жүзүндө эң мыктылардын баары чогулуп атат. Ошол жактан сен эгерде мыкты болуп, ошол жактан сен чемпион болсоң, демек сен дүйнөдө мыкты деген сөз да болчу. Менин оюмча, эгерде Бразилия быйыл дүйнө чемпиону болсо, Винисиус алтын топто алганга толугу менен татыктуу. Азыркы оюну менен бул далилдеп атат да. Команданын эң башкы лидери ушул Винисиус. Азыркы учурда дүйнөдөгү эң таланттуу жаш футболчу Ямаль. Кийинки 10 жылдыкта футболдо кимдин доору болот деп ойлойсуз? Кайсы оюнчулардын? 10 жылдыкта, Кийин алдыдагы 10 жылдыкта. Менин ишенгим келет да, бул Мбаппе менен Холланд деп айткым келет. Негизичи, бирок билбейм мен. Эртеңки күнү ким чыгып калат, аны билбейбиз да. Балким ошол эле Дезире Дуэ менен Алисалардын деңгээли эмеси оюну жүрүшөт. Алардын мынакей командасы да жакшы, курамы да жакшы да. Курам көп чечип койбойбу? Холланддыкы командасы жакшы, бирок эгерде мынакей Норвегияны алсак, Норвегия менен Европа чемпиону, дүйнө чемпионуна ар дайым талкер болбойт да. Ошондуктан биз мындай атаандаш үчүн болот бияктан, болсо эми кичине оорураак болот да. Мбаппеники идеалдуу да бул жактан. Сонун да, бияктан курамасы дагы бар, командасы да жакшы. Бирок эгерде азыр командадан билбейм кандай болот, Реал кандай болот. Туура эле жакта жүрөбү, Мбаппе туура эле убакытта келдиби билбейм. Мен эми Мбаппе Холланд дейин эми. Башка эми азыркы учурда жооп таба албайм. Мбаппе Холланддын эң негизги тиреш. Кстати, вот акыркы турда ошо Мбаппе менен Холланд ойнойт да, Норвегия, Франция. Ошо кызыктуу болот да. Биздин коңшулар тарых жарат да, Өзбекстан мамлекети. Булардын дүйнө чемпионатына чыгышы канчалык деңгээлде чоң окуя? Бул аябай чоң окуя. Бирок булар мындай сенсация болуп кеткен жок да буларчы. Булар мындай өздөрү бул чыгышты татыктуу түрдө чыкты. Буларга эч ким мындай белек ката берген жок да. Булар деген системалуу түрдө бул нерсеге жылдап келишти. 15-20 жыл болуп кетти. Булар Өзбекстанда ушул системаны куруп башташкан. Футболго маанини аябай көп беришти. Академиялар салынды. Мен ошол Өзбекстанга баргам футболго. Футбол 2 жолу барып, анан кийин академиялар көрүп келгем. Ошол Буниткордун академиясын көрүп, мен ушунчалык таң калган болчумун. Европада академия көргөн эмесмин мындай, Россияда көргөн эмесмин мындай академияны. Футбольный центр Буниткор деп коет. Шаардын так ортосунда мындай 20дай поле турат. Маркс болот ошоктончу. Анан кийин чоң полелар 1-2-3. Анан сырткары Ташкенттин өзүндө да стадиондор көп да. Бир матч карап калдым, Локомотив деген команда бар, аларда Ташкенттик. Ошолордун экинчи курамынын полеси бар экен да, өзүнүнчү. Стадион келген. Кадимкидей элечи. Ошону көрүп жаман таң калгам да. Анан буларда футбол өзбектерде мындай кандай бар да. Муну азыр элдер карап коюшу мүмкүн. Жинеп калды бул өзбектерде кандай бар деп. Бирок эгерде биз СССРди алсак, илгерки футбол алсак, өзбектер ар дайым футбол ойночу да, мыкты болчу. Буларда Пахтакор деген командасы СССРдин жогорку лигасында ойночу. Бизде жогорку лигада команда ойногон эмес. Бирок бизде ойногон эмес, эмнеге? Бизде стадион жок болчу, ошон үчүн ойногон эмес да. Пахтакор ойноп, аябай мыкты жыйынтык көрсөтчү. Биздин оюнчулар дагы убагында ошо Алмаз Чокморов ойногон окшогон оюнчуларыбыз дагы Пахтакордо ойноп, аябай жакшы жыйынтык болгон да. Анан кийин Советтер Союзу курагандан кийин булар дагы ошол өз деңгээлин сактап калып, футболун сактап калышты. Анан кийин убакыт өткөн сайын булар ошол деңгээлди жаңы деңгээлге өстүрүп, мына караңыздарчы, булар Европага чейин жетип атышат да. Европага мынакей Шамурудовдор келгенде, Файзулов келгенде биз шок болдук го. Анан кийин бир оюнчу барып туруп Манчестер Ситиге жеткенде,
мен такыр эле оозум ачылып калды да. Демек ушунчалык булар өзбектер ичиндеги системаны жакшыртыптыр. Булардын мыкты оюнчулары дүйнөдөгү эң мыкты командада мындай негизги курамга ойноп турчу. Эми булар ойнобогондон кийин ойномок эле. Биз ойномок белек. Тайпадан чыгуу шансы барбы? Бул видео ошо чыгып калды, бат эле жатты немеге? Бир күндө эле чыкса керек. Бул андай болсо эми Ишемби күнү дейли чыгат буюрса. андай болсо оюн боло элек экен, Ооба боло элек. Оор да негизичи. Биз эми Германдык кылып эле эмне атпайбызбы? Конго менен ойнойт, Ооба. Германдык кылып эле өзбектерди тайпадан чыгарып ийдик да. Бирок Конго аябай кооптуу. Аябай кооптуу экен. Булар да физикалык жактан алганда аябай күчтүү экен. Күчтүү, чарчабайт дагы, аябай бийик, соот келген оюнчулар экен. Анан булар менен чынында оор болот буларга. Бирок эгерде азыр өзүнүн кабылына келип, бул оюнду унутуп, Португалия менен оюн бүттү, кетти. Алдыда бир оюн бар деп туруп, толугу менен астырды ушул беттешке койсо, утса болот. Буларда ар бир линияда мыктылар бар да. Жарым коргоочу дагы, коргоочусу дагы мыкты бар, чабуучусу дагы бар. Булар ортосунда жүргөн оюнчулар дагы бар. Кирилисовго окшогон, Абусбек Файзуллаевге окшогон оюнчулар да толтура да. Эгерде бул жана Өзбекстан ушул бизден айырмаланып, негизи аябай мындай техникалык басым коюп футбол ойношот да. Андан кийин менин оюмча, ошо Конгого караганда дагы булардын техникасы күчтүүрөөк да. Эгерде ошого басым кылып ойношсо, жакшы тактика коюшса, менин оюмча өтө болот да негизи. Шанс бар, бир 60ка 40 менин оюмча Өзбекстан чыгат да. Мисалы Кыргызстандын дүйнө чемпионатына чыгышына эмне тоскоол болот биринчи орунда? Эми азыр биздин оюнчулардын деңгээли, биз эми мынакей кийинки дүйнө чемпионатына деп атпайсызбы? 30-жылкы дүйнө чемпионатына Кыргызстан чыгыш керек деп жетекчилер айтып атат, анда угуп атабыз. Бирок эми 4 жыл өтө аз да. Биз футболго мынакей 2-3 жыл эле болду. Көңүл баштаганга. Ага чейин футболго көңүл өтө эле аз бурулган да. Футболго кандай көңүл бурулуш керек? Бул эң биринчи болуп, бул деген ошол өспүрүмдөрдүн футболу, жаштардын, кичинекей балдардын футболу 4 жаш, 5 жаштан башталат да футболчулардын карьерасы. Ошол учурда биз эгерде мынакей мектепти тургузуп алсак, кийин жеңилирээк болот да. Мен маштурчулар менен көп сүйлөшүп калам, алар айтып атпайбы? 17-18 жашта балдар келет дейт, академия бүтүп келген балдар дейт. Курамага келишет, клубтарга келишет. Мындай жөнөкөй эле мынакей пас бергенди билишпейт дейт. Пасты кабыл алганды билишпейт дейт. Мындай оюнду талааны көргөндү билишпейт дейт. Эми ойлосоңуздар, ал нерсе деген мынакей база да. Ал нерсе мынакей 4-5 жашта, 8 жаш, 10 жашка чейин мынакей тургузат да. Бизде мынакей азыр ушул академиялар курулуп атат, ошо азыр академиялар өнүгүп баштады. Менин оюмча, эгерде ушу менен уланып кетсе, бир 30 эмес, 34 эмес, адан кийинкисинде мүмкүнчүлүк бар да. Бирок эгерде 48 мамлекет деп атпайсызбы? Муну унутуп калыптырмын да, 32 да. 48 болсо, эмкисине деле шанс. Бирок жетишпейбиз го. Азыр курамда карасаңар эми бүт эле 30 ашып калгандар да. Жашырактарыбыз эми кичине жаштык кылып коет го, бирок 4 жылда билбейм эми. Эгерде 48 мамлекет болгондо, 30-34 эле чыгып кетиши мүмкүнбүз. Эми Гаитилер чыгып жүргөндөн кийин балким эмнеге жок. Иордания биздин чөлкөмдөн чыгып. Мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал бир суроо да, чыкканыбыз бир суроо. Чыгып туруп аяктан кандай оюн көргөзөбүз, ал башка суроо да. Ушул коңшулардан Казакстан жөнүндө кызык да мага. Европада ойношот да. Ошол катачылык эмеспи аларда? Мисалы тандоо туру болгондо Европада кыйын да чыгыш. Ооба, буларга негизи эле азыр мүмкүнчүлүк өтө эле аз. Ошо. Дүйнө чемпионатына чыгыш. Бирок булардын негизги аргументи эме атпайбы? Биз деген ошол деңгээлди өстүрүп атабыз. Биз деген мынакей Португалия менен силер 4 жылда бир ойнап атсаңар, биз деген мынакей жылда эле ойноп коебуз алар менен атпайбы? Биздин командалар УЕФА Чемпиондор Лигасында ойноп атат. Акча кирешеси көп болот, спонсорлук бар. Акча таап атат да. Бирок дүйнө чемпионатына эми биздин мүмкүнчүлүктөр аз көбүрөөк да. Казактарга караганда Кыргызстандын дүйнө чемпионатына чыкканга мүмкүнчүлүгү көп да. Ошол жактан караганда эми алар эми ката деп атпайм, булар тандоосуз да алардын эми. Аларды эч ким мажбурлап аяка ойногула деген жок да. Өздөрү тандашты, кетишти. Мен билишимче бизге да бир сунушталган болуш керек деп ойлойм да. 2002 жылы мен угушумча, билбейм, балким адашып атам. Бир эле айткан болчу, 2002 жылы бизге да сунушталган, анткени биз деген убагында Европа мамлекети болгонбуз да. Кыргызстан Европа мамлекети болгон, бизге СССРдин курамында болгондуктан. СССРдин курамында болгон баардыгына сунуштаган деген мен уккам да. Маалымат бар да, мен уккам, билбейм аны кимден тастайбыз. Бирок эгерде ушуну тандоо келсе, менин оюмча, ал бизде деле балким Европаны алып кетпек да. Жакшы. Бизде стадион салынбадыбы? Ошого оюңуз кандай?
мисалы жаркыраган стадион болгону жакшы, бирок аны эми жөнөкөй оюндарда да толтуруу маселеси бар да. 51.000 адам оңой эмес биздин эмебизге, баягы калктын санына жараша. Кандай ойдосуз ушундай эме боюнча кантип толтурабыз мисалы дейм да. Чоң матчтарда албетте толот. Анан жөнөкөй матчтарда Стадион маселеси мен үчүн аябай мындай жакын окуя. Убагында ошол стадион тууралуу мен оюнда кыйкырып чыккан болчумун. Герман катары жүргөндө биз ошо фан сектор болуп, анан кийин жаңы стадион деп чыгып алды да соц тармакта тарап кетип. Биздин талап болуп стадион керек бизге деп бирок акыры стадион салынды. Стадион керек экен да бизге чындачы. Ошол учурда эле туура айткан турбайм көрсө. Стадион керек болчу экен. Стадион мынакей бул сонун жаңылык. Бул толобу толбойбу башка маселе. Менин оюмча бул тарыхында бир 2 жолу толушу мүмкүн. Бир 5 жылдын ичиндечи. Бул стадионду кантип колдонобуз? Алган өз стадиону бар. Ким Илбирс стадиону бар. Демек бул так ошо улуттук курма команда ойной турганда болот да. Улуттук курма команда ойногондо биздин стадион ар дайым толуп келет да. Эгерде мындай бирок 51.000 адам. 51.000 адам деген токмоктун населениясы го бул. Оор болот толтурушчу, бирок эми башка максат толтуруш эмес да эми. Ал жакта ойнош керек, биздин футболчулар ушул чыныгымда талаа кандай болот деп сезиш керек. Ошол болуп атпайбы? Анан кийин адан тышкары башка мамлекеттерге алып келгенге да мүмкүнчүлүктөр бар. Жолдоштук беттештерге бар мүмкүнчүлүк. Биз эгерде азыр Европадан мамлекет алып келели десек, алар Дөлөн Өмүрзаковду карап айтат да, биз барбайбыз деп коет жөнүндө акча канча төлөсөң барбайбыз деп коет да, биз деген жаракат алабыз деп коет. Бул стадионго келишет алар. Эми адан тышкарыда бизде мүмкүнчүлүктөр болуп атпайбы? Бияктан концерттер өтөт, анан тышкары көп нерсе өтөт да. Анан футбол жактан алганда эми толтуруш оор. Кыргызстан чемпионатында толбойт эми. Кечирип койгула, Кыргызстан чемпионатында толбойт. Бул жактан эми чоң мамлекеттер келгенде биз толтурабыз. Эң башкысы билеттердин баасын азайтыш керек. Азыркы баалар кичине менин оюмча кичине өйдөрөөк да. Кыска нуска суроолор. Ким дүйнө чемпиону болот? Англия. Мен да ошентип айтам. Ким эң мыкты оюнчу болот? Мбаппе. Эң көп гол киргизет ким? Месси. Кайсы команда чоң сенсация жаратат? Норвегия. Кайсы фаворит эрте кетет үйүнө? Уктуш. Ким кетиши мүмкүн эртеге? Фавориттерден менин, баарын айтса болот, анан кийин ким кетиши мүмкүн алардын ичинен? Бельгия кетет деп коелу, эми фаворитти билбейм, бирок Бельгия кетет. Кыргызстандагы эң күчтүү спорт журналисти ким? Бакыт Шүкүралиев. Кыргызстандагы эң күчтүү баяндамачы? Кубан Жумамединов. Кыргызстанда эң ашыкча макталган футболчу? Эң ашыкча макталган футболчу? Бизде баарын макталышпайбы эми? Аман Мандыбеков. Кыргызстанда эң бааланбай калган футболчу? Менин оюмча Антон Зеленухинди көп баалабай алдык да. Бул вообще феномен. Кыргыз футболундагы мындай эң таланттуу оюнчу. Менин оюмча Антонду биз кичине барктан жетпей калдык. Биздин Месси деп, Эң мыкты футбол өлкөсү? Эгерде футболдон алганда Англия. Эң мыкты стадион? Бишкек арена. Дүйнө жүзүнөн? Дүйнө жүзүнөн Стэнфорд Бридж. Сон. Эң күчтүү машыктыруучу? Азыр Ооба. Пеп Гвардиола. Жардыты. Пеп Гвардиола. Мессиби же Марадонабы? Месси. Роналдубу же Зиданбы? Роналду. Роналдубу же Мессиби? Роналду. Чемпиондор лигасыбы же дүйнө чемпионатыбы? Дүйнө чемпионаты? Варбы же варсыз футболбу? Вар. Бир оюнду көрө турган болсоңуз кайталап кайсы оюн эле? Эки оюнду айтайынчы. Бирөөсү УЕФА Чемпиондор лигасынын финалы 2005. Жок, 2012. Челси Бавария. Вообще шок болгом мен. Кичине болчу мындай. Ушундай мен Челсини көрүп деп шочу. Шок болгом. Экинчиси бул 2022-жылкы дүйнө чемпионатынын финалы. Менин оюмча тарыхтагы эң мыкты оюн. Мен ушул оюнду алып баргам да ошо. Акчабы же атакпы? Атак. Кайсы кураманын формасы эң кооз? Мексика. Кайсы өлкөнүн көрмандары эң мыкты? Азыркы дүйнө чемпионатынан алсакпы? Мындай болсо Норвегия. Эгер FIFA президенти болсоңуз бир күнгө эмнени өзгөртөт элеңиз? Квотаны 56 мамлекетке чейин кылтырып, Кыргызстанды чыгарттырып. Кыргызстан ойносын деп. Жыйынтыктоочу суроом, Кыргызстан 2040-жылга чейин дүйнө чемпионатына чыгабы? Чыгат 100%. Бексултан байке, рахмат. Алтындай убактыңызды атайын биз үчүн, биздин көрөрмандар үчүн бөлүп келип бергениңизге.
Азыр сизге эркин микрофон көрүүчүлөргө. Сиздерге чоң рахмат. Бизди ушу чакырганыңыздарга өтө кызыктуу маек болду деп мен ойлойм. Мага жакты эми сөзсүз түрдө. Мага да. Ошондуктан урматтуу көрөрмандар катып алып койгула. Лайк, комментарий калтырып койгула. Чоң эмгек кылып атышат. Тилек мырза, сизге да ийгилик каалайбыз. Рахмат. Бул ишиңиздерде маектериңизди көрүп турабыз, баалайбыз аябай. Көрөрмандарга биз каалайбыз ушул эң башкысы бекем ыйманды каалайбыз. Жана ошондой эле ар дайым өзүңүздөргө бекем болуңуздар. Үйлөнгүс менен дагы бактылуу болуп, ден соолуктуу болгула. Буюрса мынакей дүйнө чемпионатын биздин канал менен көрүп, бизди эми көпүсын табагыла эми. Биз деле силерге кошулган адамбыз, биз деле футбол көрүп турабыз кес-кесте деп. Эң сонун урматтуу достор, баарыңыздарга терең ыраазычылык. Видео жакса лайк басып бөлүшкөндү унутпайбыз. Буюрса биздин мамлекетибиз өнүгө берсин, мамлекетибиздин ичинде ушу спорт тармагы дагы чоң жетишкендиктерди жарата берсин. Баарыбызга ийгилик. Рахмат. Рахмат.